Астанада өтүп жаткан 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын көкбөрү боюнча курамасы чемпион аталды. Финалда алар Казакстандын көкбөрү курамасы менен беттешип 14 эсебинде жеңишке жетти. Кыргызстандык көкбөрүчүлөр биринчи бөлүктө Тайгазанга 5 улак салды. Казак көкбөрүчүлөрү 1 улак салганга жетишти. Экинчи бөлүктө эсеп 8-3 болду. Үчүнчү бөлүктө кыргыз көкбөрүчүлөрү дагы 2 улак салды. Oyun бүтөрүнө саналуу секундалар калганда Казак курамасынын оюнчусу дагы бир улак салып, акыркы эсеп 14 болду. Балдар аябай күчтүү келиптир. Россия, Иран, Өзбекстан, Түркменстан аябай күчтүү келиптир. Бүт жакшы күрөшкөн балдарын алып келиптир. Көкбөрүдөн жарым финалда Казакстан Туркияны 15-1, Кыргызстан Орусия курамасын 11-6 эсеби менен жеңип финалга чыгышкан. Ушуну менен Кыргызстандын көкбөрү курамасы 5 жолу көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү болду. Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.